Ош шаардык кеңеши жогорку окуу жайлар үчүн таштандыны чыгаруучу төлөмдү жогорулаткан токтом кабыл алды. 27 февралда чыккан чечимге ылайык эми университеттер ар бир студенти үчүн ай сайын 45 сомдон төлөйт. Бул сумма буга чейин 25 сом болчу. Алсоосто бериш керек деп атат го. Биз өзү тазалыкты, водоканалды, ушуну троллейбусты бардыгын беришибиз керек. Шаардык кеңеш тарифти көтөрүүгө бир нече себептерди негиз кылууда. Төраганын айтымында жогорку окуу жайлар буга чейин ар бир студент үчүн эмес, айына гана бир жалпыланган сумманы төлөп келишкен. Ага кошо инфляциянын да таасири чоң болгон. Университетте контрактка деп туруп, Ош шаардык мэриясы тарабынан сунуш болгон. Ош шаардык кеңешинин депутаттары ал сунушту бир добуштан колдоп беришти. Ал колдоп берген дагы негизги себептери болуп, азыр мына көрүп атасыздар, инфляция жүрүп атат. Ошол эле мусор тазалагандар, мусор алып аткандар, бул мусорду тазалап, ошолор аркасында тазалап жүргөндөр шаарыбыздагы биздин чоң эжелерибиз, чоң аталарыбыз. Эми ошолордун айлыктары бар дегендей. Ош тазалык муниципалдык ишканасы берген маалыматка таянсак, каладагы 16 окуу жайда 100 миңдей студент бар. Бирок анын ичинен сырттан окугандар үчүн бул сумма алынбайт. Окуу жайларга тиешелүү каттар жиберилген. Мисалы үйүндө деле жарандар менен биз деле үйдө төлөйбүз. Бирок иш мамлекетке ишканадан да төлөп атпайбызбы? Ал эми мектептерге 25 сомдон каралган бир окуучуга. Алар деле окуучулар деле үйүндө деле төлөшөт, бирок бияка келип окуган үчүн гароно бизге төлөп берет. Ал эми садиктер бар, садиктерде мамлекеттиктен гароно төлөп берет. Ал эми менчик садиктерди жекелер менен өз договор түзүп, биз алар менен келишим токтом боюнча акчасын алып, таштанысын биз алып турабыз да. Ал эми жогорку окуу жайлар бул сунушка шаардын өнүгүүсү үчүн макул болушкандыгын билдиришти. Анткени көбөйтүлгөн каражат шаардын бюджетине түшөт. 10 миңден ашуун студент билим алган Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин ректору жаңы тариф менен эсеп чыгарылды. Март айы үчүн жогорулатылган сумманы төлөйбүз дейт. 320 миң төлөнүп келген болсо, ал эми шаардык кеңештин чечимине ылайык 25-жылга жаңы тариф бекитилип берилген, ар бир балага 45 сом деген. Биз өткөндө да айтканбыз, эми шаардын тазалыгы үчүн, шаарыбыздын көрктөндүрүү үчүн, шаарыбыздын келген меймандарга бир өзгөчө тазалык болуш үчүн эми биз атайын чыккан чечимди аткарууга алабыз буйруса, ал боюнча биз иштерди алып барып атабыз. Общий ушул жерде 48 миң окуучу окуйт экен, студент. 2700 мугалим болгону 343 миң төлөйт экенсиңер мусорга. Эске салсак, буга чейин Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев жогорку окуу жайлардын ректорлору менен көчмө жыйын өткөргөн. Анда университеттер ар бир студент үчүн жылына 500 сом төлөшү керектигин сунуштаган. Өз ара келишүү менен төлөм ар бир студент үчүн 45 сом болуп бекитилди. Сыймык Марат уулу, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.